Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurmatli tuğanlar, Allah Taala günümüzün mübarek olsun. Her bileştin naşu özünün büyüğüne taşlanan kadar bilen yaşlı bilip жасаған көптеген күніміз сол барын Allah geçirsin. Ошондой эле туугандарды биз эңсеп жүргөн ошол бейиш жана бейилдин арзулабыз болгонун өзү бийик кылсын. Туугандар, бүгүн дагы биздин сөз кыла турган темабыз. Мен бул темага дайын болдум. Ne üçündeginde bol tema dağılıyor biz kolunu, memleketimizdeki kolunu, bilimdeki ıdıraklı talkalap gele duran yerse, bilimlikte talkalap duran yerse, Roşanlıktan ben şu temada toplamak yok. Bu şariatımızda Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından жана албетте эң биринчи орунда бул туугандарын жараткан Аллах тарабынан бул нерсе тыюу салынган. Туугандар, бул гыйбат. Гыйбат бул самый адамдардын сүйдүргөн, жактырган темасы. Самоварлар, ашканалар, кухнялар, ресторандар, үйлөр, отуруштар баардыгы мына ушул гыйбат менен өзүнүн көркүнө кирип келеді. Бәлеш олар тамада алып ұрчылдырған кезде адамдар ал кезде ұрға тамадан сөзіне көңіл ұршып тұрады. Бірақ башқа мына ошолой өзгерді отырыштардың бары мына ошолай ескерілген гүлдеп келді. Анан кайсыл үмметтин, кайсыл мусулмандардын күчү кубаты жөнүндө сөз салып. Каяктан күч болду? Ошол мусулман ордо мусулман үмметинин кайдан күчү болушу мүмкүн. Эгерде биринин эти бири жеп, ошентип турса. Мына ошол нерсе бүгүн биздин колубузда өтө катуу өнүгүп баратат. Туугандар, бул нерсени мен айтып коеюн, мисалы ошол журналистика боло турган болсо, журналистика тармагында дагы, ошо жолда прессада дал ошолой баягы ушакчы гыйбатчы ишин темаларды козгоп, ошол бир бөлүмгө салган тармагын мен ошол гыйбатчылардын катарына кошот элем. Реальный журналистика дегенде ошол болгон нерсени болгондой эгерде жанагындай болгон нерсени реальный болгон нерседей дегенде ошону кабарын айтып турса, ал башка кеп. Бирок бүгүн ошол жолда пресса жана ошондой эле соц тармак аркылуу мисалы көптөгөн фейктер өздөрү создавать болгондон кийин өздөрүнчө ошол жерде уткаларды, ушундай бир калп сөздөрдү таркатып, элди бир бөлүккө салып, кыскасы мына ошол нерсенин артынан көздөгөн максаты болгон. Туугандар, гыйбат бул эң жакын сүйгөн, бири-бирин жакшы көргөн адамдардын ортосун ажыратып жибере турган нерсе. Гыйбат деген нерсе бул адамдардын жүрөктөрүндө бири-бирине болгон көрө албастык отун жандырган нерсе. Гыйбат бул өтө кооптуу нерсе, туугандар. Ошондуктан Аллах Субханаху ва Таала Кур'ан-Керимдин аятында Аллах Таала Хужурат сүрөсүнүн 12-чи аятында айтылды: "Ва янтаб бa'дукум бa'дан ва ла яғтаб бa'дукум бa'дан." Бири-бириңерди гыйбат кылбаңлар. Абдуллах ибн Аббас айтты: "Харрамаллаху айюгтаба ал-му'мину би шей'ин кама харрама ал-майта." Жөн мындай союлбастан, каны аксылбастан, бисмилля айтылбай, союлбай, өлүп калган өлүмдүктү, ошол өлүп калган нерсени Аллах харам кылган сыяктуу
imanlı adam için Allah Taala gıybatты дағы aram kıldı деп Peygamber Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu nasıl dedi aytıyor. Doğanda İbn Abbas bilesiniz o en жас sahabaların biri oldu. En жас sahabaların biri jana ошондой эле Пайгамбар Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in gözü ödüp ketkенден кийин мына ошол пайгамбарыбыздын жолун пайгамбарыбыз түптөп кеткен мына ошол ислам мамлекетинин туусун бекем кармалып турушуна эң чоң салымын кошкон мына ушул Абдуллах ибн Аббас радıyallahu anhu болгон. Дал ушул Ибн Аббас мына ошол Ali ibn Abi Talib 4-cü haliftin doğrunda çıkıp ketken, mına ошол hakikat yolundan tayıp ketken, biroq oğuzlarından ukmuş hakikat sözleri çıkıp inil hukmu illa lillah, bir gana öküm Allah'ın boş gerek, Allah'tan başka öküm boş gerek. Bu dünyadagi жакшылыгын бардыгы, мыйзамдын бардыгы Аллахтын сөзү менен болуш керек деген мына ушундай ураанды көтөргөн хавариш деп тайып кеткен жаштардын тобу туугандар. Ошолорго мына ушул Ибн Аббас барган. Ибн Аббас барып ошолордун Али ibn Abi Talib айтат, сен барсаң өлтүрүп кой, барба дейт. Сен барсаң өлтүрүп койшо. Десе, жок, мага уруксат берсиңиз. Мага уруксат берсеңиз, мен барып ошолорду ынандырып келген аракет жасаймын дейт. Барып ошол хавариштердин топтору, булар туугандар дайыма айтып келебиз, булардын асылы костяктын негизги эң топ бул жаш күчтөрдү түзгөн, жаштарды түзгөн. Качан көрсөң эң негизги мына ошол эгерде туугандар мына ошол тура жолдун определениясы туугандар бул ортолукту кармануу. Золотая серединада коет, алтын ортолукту кармануу. Ошол алтын ортолукту карманбай оң же солго буруп жибергенде көбүнчө жаштардын каны сүйүү. Kur'an ayetlerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden ayyıya kаттуу tasirlengeninen bugünkü misal aytaylık bu İslam değil. Hazır государствода жашап аткан жокпуз да. Бүгүн светское государствода өмүр сүрүп атабыз. Светтик мамлекетте биз өмүр сүрүп келатабыз. Ошондуктан эң чоң жаңылуу мына ушул Ферганский долинадагы эң чоң жаңылуу деп туугандар бул Namanganskiy 1991-жылкы болгон историяны айтса болот. 89-жылы Ислам Абдуганиевич Каримов деген бул ЦК Компартия Өзбекстанга председатель болуп шайланган 89-жылы. Наманган окуясы 91-жылы бул инцидент 91-жылы ишке ашылды. Жалпыга белгилүү болгондой багы президент келсе, аким же губернаторлар мындай ошону президентти тынч, аман эсен, ушул без эч кандай бир нервных потрясений жөнөтсөк, тынч узатсак деген мына ошондой ниет болот да. Булар Наманган деген жерге мына ошол Каримов визит менен учуп келгенде аны ошол жердеги губернатор акимдер күтүп алып, Намангандын шаарынын борборуна алып барбастан Нурабад деген микрорайонуна алып чыгып, ошол жердеги аксакалдар менен учураштырып, алардын дуаларын алып, дааватын угуп, кыскасы ошол жерде бата алып, чыгып учуп кетет. Учуп кеткенден кийин бул информация шаардын борборуна жетет. Шаардын борборуна жеткенде албетте баягы жерде жаштар багы каны сүйүк жаштар болобуз. Ошол каны сүйүк жаштардын демилгеси менен булар губернатордун зданиясын бастырып алышты. Булардын талабы Каримовдун президенттин кайрадан шаарга келүү талабы койчу. Эмне себептен ал президент келип, основной ошол шаардын калкы менен, биз менен учурашпастан, биздин сөзүбүздү укпастан, эмнеге бул шаардын бир окраинасына келип туруп качып кетип калат
деген осындай мотив менен булар талап кылышат. Алматов, Инаятов дегендер болгон, МВДнын чоңу, КГБнын чоңу, мына ошолор менен кошо кайрадан президент кайра экинчи ирет мавжуд айтып ошол шаарга келет. Ал жердеги жаштардын мындай азыр бул информация мындай жашыл эмес, YouTube каналдарына кирсеңер, YouTube каналынан көрсө болот. Мына ошол жерде жаштар тууралуу койгон требованиясы, талап. İslam Karimov айтты. Сен де ислам мамлекети деп жарыялайсың деп. Өзбекстанды ислам мамлекети деп жарыялайсың. Туғандар бұл возможно. 70 жыл yoki бұл коммунизмдің қызыл ошондай шайтандың құлы болып жүрген адам только кече қолынан ошол коммунизмдің мойнынан кишене емі түшкөн кезде ошол заман сен мұсылман мамлекет жариялайсың деген нерсені bir адамдың талап қылышы президент. Президент бұл нәрсені қолынан келмейді. Ал нәрсені деген парламент бар, жоғарғы Али Мәжіліс деген бар. Ол жерде бұл нәрсе қойылыш керек, мәселе деген не қылыш керек. Ошентип бағы дипломат болған Каримов ошол жерде жүрүш керек. Но кейінгі андан кейінгі дал ошол жасалған әрекеттен кейінгі соң репрессияларды эми айтпайды ғой. Ошондуктан биз урматтуу тугандар, Кыргызстандын мусулмандары биз дайыма ортолукту карманга аракет жасайбыз. Болот. Кыргызстандын ичинде ошол гыйбат кылып, ошол гыйбат менен кээ бир адамдарды каралап, ошондой көшүп ошондой экстремист, террорист, радикалист, мына ошолордун катарынан деп жамандап аракетин жумшак келишет, гыйбат кылып келишет. Бул нерселерге эч кандай факт жок. Доказать эте албайт, обосновать эте албайт ошол нерсени. Эмне себептен дегенде туугандар, бул нерсе гыйбат. Мына ошол нерсе гыйбат. Адамдар ойлойт ошо гыйбат бул только мындай жөнөкөй адамдардын ортосунда, молдолордун ортосунда гыйбат болуу. Адашасың. Молдолордун ичинде гыйбат мошныраак. Ошол нерсе болгон түпкүлөр туугандар. Мына ошол гыйбатка болгон түпкүлөр эмне себептен ошол гыйбатка адам барып коет? Почему ошол адам өзүнүн этин жеп коет? Аллах Таала кайтарды. Аллах кайтарды бул нерсени. Жок, бирок биз дайыма ушул нерсени аракет кылабыз. Почему? Эмне үчүн бул нерсе дагы токтогон жок? Эмне үчүн токтобойт? Бул илдет кече эле пайда болгон илдет беленчи бул адамзаты жаралгандан бери кошо келип жаткан ошондой бир процесс туугандар. Гыйбат. Бул адамзаты жаралгандан бери туугандар. Адам алейхиссаламдын мынакей эки баласы, экөө тең бир туугандар. Аллах субханала ва таала булардын кабарын айтып. Ошол көрө албастык причина болгондуктан, көрө албастыктын себебинен мынакей Адам алейхиссаламдын эки баласы ортосунда ушундай инцидент чыгып, бирөөсүн өлтүрүп койду. Көрө албастыктан өлтүрдү. Дагы эмне мотив керек? А мотив толтура. Биз дайыма бир нерсени кылып болгондон кийин, конечно, ошол баягы өзүбүздүн жасаган нерселерибизди, кылган кылмыштарыбыздын мотивдерин аябай мындай бийлик кылабыз да. Биз жасаган кылмыштарыбыздын мотивдери аябай жогору болот. То есть жакшылык, адамдарга жакшылык каалады, биз коомго, элге жакшылык каалды, мен ата мекениме. На самом деле өзү популист. То есть бул популист деген сөз дегендин мааниси туугандар, бул только өзүнүн интерес, өзүнүн кызыкчылыгын башка эч нерсени ойлобой. Бул өзүнүн көчүгүн сакташ керек. Все, бол. Башка нерсенин кереги жок. Туугандар, мына ошол гыйбатка түрткү болгон нерсе бул адамдын иманынын алсыздыгынан болот. Иман алсыз. Эгерде бул адамда иман күчтүү болгондо, бул адам ушул нерсеге жол койбойт болчу. Жок, каяктан эмес иман. Кайдагы иман? Имандуу болуп жүрөйүн десең эле проблемалар создаваться этилип болсо, кайдагы иман жөнүндө сөз кыласың?
Туғандар, бардық өзі негізі ушул адам затының проблемалары ушул имандын алсыздығын келіп шығады. Bir күні пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алдына bir адам келді. Аппақ көйлекшең, шашы қап-қара, сақалы қап-қара. Бұл адамдың үстінде, бұл адамдың көрінішінде, бұл бағы алыс жылдан келген адам сияқты көрінді. Андай белгі жоқ бұл адам, белгі жоқ. Бірақ бейтаныс адам, но таныш. Аны танышпайды, ал жердегілер местныйлар танымайды. Бірақ бұл аябай, бұл статный, абдан тап-таза, как будто сейчас только мынакей стиркада поглаженный көйлекті киіп келгендей, аппақ көйлекпен келіп, пайғамбарымыздың алдына отырды. Пайғамбарымыздың алдына отырып, тізелеп отырып, өзінің екі тізесін пайғамбардың тізесіне тіреп, екі қолын өзінің санына қойып, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламға қарап айтты. Эмне деді? Ахбирни анил иман. Иман туралы айтшы маған. Пайғамбар саллаллаху алейхи иман туралы жауап берді. Жауап бергеннен кейін садақта деді. Тура айттың деді. Бияқта сахабалар таң қалуыменен ушул сценаны таң қалуымен күзетіп тұрышады. Қандай жауап? Келді, өзі сұрау беріп отыр пайғамбар. Sonra пайғамбар жауап берсе, еще пайғамбарды тура айттың деп, пайғамбарды подтверждать етіп отыр. Қандай жауап? Дин бұл. İslam туралы жауап берді. Ислам жөнінде жауап берді. Анан ihsan жөнінде айтты. Мен мына ушул нәрсесіне тоқталайын. أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. деп пайғамбар жауап берді. Жауап берді, бағы адам, ат көйлекшең адам тура айттың деп, дағы подтверждать етті. Пайғамбарымызды как будто экзамен алып отқандай тура айттың деп жауап берді. Сахабалар таң болды, айран таң, дин болды. Баяғы жерде анан бұл адам қиямат жөнінде сұрады. Қиямат қашан? Қиямат қашан деп сұрады деп, пайғамбар саллаллаху алейхи деп жауап берді. Қиямат жөніндегі мағлұматты сұралған және сол сұрау қозғатқан адамдарды білмейді. Көзбен білмейміз. Аңда тұрады баяғы кеше. Анан алып кеше тұрып басып кетті. Басып кеткеннен кейін пайғамбар саллаллаху алейхи сахабаларға қарап айтып отыр да бұл таңдаған білген кім бұл дегенде жоқ десе айтып отыр бұл Жабраил періште сіздердің диніңерді сіздерге үйретіп келді. Ошол жерде туғандар хачабы жоқ дегенде екі тізесіне тигізіп, анан өзінің екі қолын өзінің екі санына мындай қойып отыруш, мына ошо отыру әдеби хачаб. Бізде мындай талдай ұзатып қойып, или болмаса напротив адам отырса, ешнәрсе емес, напротив сел, пяткасын аға қаратып қойып, қандай там, жоқ, не? Адет деген жоқ. Мынау культура деп шуны санайды. Сен өзіңдің диніңді үйреніп жатасың, сен диніңді үйреніп жатқандан кейін сен ошол динді саға үйретіп жатқан адамды буддоғы сыйлағанды үйренген. Сен ошол динді үйретіп жатқан адамды сыйлағанды үйренсең, мына ошондо ғана сен пайдалы илим аласың. Саға ошол илим жугат. А жоқ сен, егерде пренебрежение менен мамиле кыла турган болсо, устаз, бул шайхтарды, устаздарды, мугалимдерди сыйлабасаң, пожалуйста, бүт жашооңдагы терс көрүнүштөр мына ошол нерседен келип чыгат. Жукпайт, сага илим жукпайт, иман жукпайт, дин жукпайт. Сен өзүңчө жашоо кечиресиң, лично өзүңдүн жашоо. То есть каждый адам өзүнүн чөйрөсүндөгү средада жашоо кечирет. Тугандар, ар ким, орустарда бир макал барбы? С кем поведешься, от того и наберешься. Ким менен жүрсөң, ошонун сага нерсеси жугуп турат. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бул нерсени айтты: "Ал-мар'у аля дини халили фалямрахим маликуй". Адам өзүнүн жакын, ошондой достошуп жүргөн дининде болот. Так что ким менен достошуп жүргөн карап жүрсүн. Ушунчалык Кудайдан аябай такыбалуу болгон инсан
жеткен номер один аферист менен экөө прям близкий друзья болушу мүмкүнбү? Жан досум деп кучакташып, бир аферист, бири правдоруб. Бирок ушундай чудону көрүп атасыңар да, бүгүн биздин колунда болуп атат. Жок, когда адамдардын жүрөгүндөгү составляющий, жүрөктөгү мазмун адамдарды бириктирбестен, когда адамдарды интерес, кандай интерес? Шкурный интерес кызыктырганда адамдар биригип бири менен дос болуп калат. Караңар, жаман бир өнөкөткө айланып, баягы бардын сен өзүң мирасың болуп, үйдөгү кичинекей балаңды мактап кетсең, эсип кетип, уже келе албай баштайт. Мактап койгон үчүн чересчур перехвалил. А биздики Кыргызстан демократиялык коом, булар кийде Белоруссияда там 3 айлап 4 айлап жүрө берип, аны батьканы кетире албай коюшат. А Кыргызстан эмне? Мен бир макала жаздым эле, Кыргызстарга ошондой баягы революция кылам дегендер мындай заявка таштаса, бул жактан спецназдар жүрөтүп турса, на этом биз деле могли бы зарабатывать депчи. Билесиңер да, мына могу Кыргызстан тарыхында мен история киргизов деп баягы жазылган, мен орус китебинде мен окуганмын. Ошол кезде туугандар Чыңгызхандын аскерлери дегенби, Барсын Чыңгызхана деген передовой отряд болгон. Барсын Чыңгызхана деген ким болгон билесиңер ошол? Кыргызстан. Тоже Чыңгызхан тоже оценил нормально. Буларды кушастын мясаны нормально. Передовой коюп койсо буларын давай десе кетирип турбайбы деп. Кыйбатка түрткү болгон нерсе ошо имандын алсыздыгы дедик туугандар. Күнөөкөр адамдар менен кошо бирге жүрүү. Потому что күнөө жасап жүргөн адамдар менен жанаша жүрө турган болсо, баягы адамдын кандай десе, ошол күнөөкөр адамдын расслабленный мындай состояниясы бул мындай терс өзүнүн таасирин шеригине тийгизет. Все нормально, ёлки, ты чё? Бүгүн бар, эртеңки күн бар, андан кийин дагы бир күн бар дегенде, бирок бул күнөөкөр адам. Көрө албастык. Бул эми туугандар биз айтабыз, көрө албастыктын айынан Адам алейхисаламдын эки бир тууган бала бири-бирин өлтүрүп койду. Мындан алдын иблис Адамга сажда кылбайт. Көрө албастык. Биз бир сабактарыбызда айтканбыз, туугандар Адам алейхисаламдын размери где-то размер в районе 30 метрдин. Аллах субханала таала бул адамдын жөнүнө бир глинадан лепить этип койгон эмес. Onu türdü ошол ылайдын түрлөрүнөн лепить эткен. Анан бул фигура даяр болгон кезде, уже фигура даяр болуп турган кезде, Аллах Таала бул фигураны жөн коюп койгон. Ошондо бул фигура еще жан берилек, рух деген берилек болчу. Ошол кезде иблис айланып, аябай башкача муну изилдеген. Аябай тегеренип, ал жагын карап, бул жагын карап. Потому что иблис ошол жерде ушул адамдын фигурасында бир конкурент көрүп калды да. Конкурент көрүп калды. Почему мынчалык внимание? Аллах тарабынан. Ал жерде туугандар маклуктардын арасынан ал жерде периштелер да бар да. Бул периштелердин катарында жүргөн да иблис. Периштелер менен бирге болгон. Анан Аллах Таала буйрук берип атат. Жалпы буйрук берип атат, но сажда кылгыла деп атат. Сажда кылганда бул адамда болгон, то есть ушул адамга бул маклук, бул кереметтүү маклук экендигин, бул адамга честь бергиле деп Аллах буйрук берип атат да. Периштелер ошол замат сажда кылышты. Бирок иблис сажда кылбай койду. Иблис кылбай койду. То есть Аллах Таалага моюнсунбай койду. Аллахка моюнсунбай койду эле, Аллах субханалла естественно суроо узатты. Sen emnege moyunsunbay koydun? Ne için sen ben buyruğuma moyunsunbay koydun? Dese iblis özünün motivini düşündü. Ben bundan yaşırakmın dedi. Sonuçta dedi sen ылайдан жаратпадың. То есть процесс творения человека, он был свидетель, да? Sen bunu ылайдан жараттың, а мени болсо сен оттон жараткансың. От деген бул выше турат деп. Мына азыр билесиңер да туугандар, мына стихия деп коет,
обычно бұл нәрсені көпшілік ушундай колдонуп жатат. 4 стихия билесиңерби? От, шамал, дагы эмне? Суу, дами бар эле. Тугандар билесиңерби? Жер? Жер. Жерби? Макул. Дүйнөнү жакшы көрүү. Конечно, дүйнөгө келгенден кийин бул нерсе бизде процесс, дүйнөгө болгон махаббат, тугандар бул процесси өнүгүп келет. Эч качан бул токтоп калбайт. Вот человек канчалык чоңойгон сайын бул этот процесс ошончолук күчкө кире берет. Адам карыган сайын. Ошон үчүн көрсөңөр, адам карыган кезде, особенно карыган кезде жадный болуп баштайт. Маразм, старческий маразм алжыган кезде. Эмне себеп? Потому что бул Аллах Субханаху ва Тааланын салып койгон ушундай бир адамга берген табият. Кичинекейинен балдар моун талашат, тиги оюнчукту талашат, биринен бири ревность, андан аны. Сен бир 4 балаң болсо, ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи даже ошол балдарыңар болсо, балдардын ортосунда адилеттүүлүк кылгыла деп Пайгамбар ошентип үйрөтүп келгенбиз. Не надо обделять вниманием башка бирөөлөрдү. Вот то есть мен самый могу балам меники ең зор да, шул ең кыйын да, башы да иштейт, анан палача деп башкалардын көзүнчө, башка бир туугандардын көзүнчө ошондой нерсени кылбаган. Потому что бул нерсе баягы жогоруда айтып атканда, ошол хасатты, көралбастыкты сиңдирип, душман болуп калышат. Бул атасы өтүп кеткенден кийин булар кровный душман айланып. Ошондуктан туугандар эми Фудайль ибн Ияд деген ушундай бир залкар, такыбалуу бир инсан өткөн, ошол инсандын сөзү. Ошол айтат. Бийликке болгон сүйүү дейт. Бийликке болгон. Мен дайыма айтып келем, туугандар. Бийликтин кумары бул эң күчтүү болот. Это самый күчтүү кумар, туугандар. Вот адамдар мисалы байлыкка чуркап атат, байлык топтош керек, байлык жыйнаш керек. Хорошо. Байлыкка келди, байлыкка келгенден кийин алар уже экинчи стадияга өтүп атпайбы? Бийликке. Оговоркасы эмне болуп атат? Баягы причинасы, байлыкты сактап калыш үчүн азыр ушул бийлик. То есть өзүнүн байлыгын сакташ үчүн бийлик керек. А то бул бийликтин ээлери буну дайт этип салат, саап коюшат. Ошон үчүн бул бийлик бар. Фудайль ибн Ияд, Алла рахмат кылсын, айтат, кимде мына ошол бийликти аябай катуу сүйгөн болсо дейт, бул адамда биринчи орунда көрө албастык күч болот. Акыйкаттан тайып баштайт дейт. Чындыктан тайып баштайт. Адамдардын артынан алардын жашыруу нерселерин, мына ошол жашыруу айыптарын издеп баштайт. Туугандар, косяк табыш керек. Надо вот найти, да, вот ошол. Жана ошондой эле анын присутствиесинде ошол бийликке ушундай мас болуп, ушундай болуп турган. Анын присутствиесинде башка бирөөнү эскерип, сүйлөп, аны мактап, вот этого не надо делать. Мындай кылбаш керек. Жасаган. Андан кийин албетте самый чоң биздин проблема бекерчилик. Билесиңер, бекерчилик бул да. Бекерчилик это тоже бул рассадник, ошондой бардык жамандыктардын башы бул дагы бекерчилик. Ошон үчүн илгерки баягы рабалар элисинен ушу кулдарын постоянно ушундай тындырбастан, надсмотрщиктер баягы камчылар менен чаап, буларды уруп ошентип турушат. Туугандар, эми мындайда гыйбат тууралуу сөз болот. Бул паланча адам, анан тимде, мындай, то есть тут бардык ушундай заговорлар. Где-то бир жерлерде ушундай бир отуруп алып туруп сүйлөп, бирөөнү жамандап, бирөөнү шубап, бирөөнү ушундай кескилеп, мына ошол нерсени айтып атабыз. Эми бывает исключение, жашоодо да, гыйбат, уруксат болгон нерселер барбы десе, да, болот, турат. Бар андай месталар бар. Аллах Субханаху ва Кур'ан Каримде, мынакей Ан-Ниса сүрөсүндө Аллах Тааланын айткан бир аяты бар. Ла юхиббуллаху л-жахра бис-су'i минал кавли илля ман зулим. Аллах Таала дейт, мына жария дейт. То есть жария дегенде слух. Баягы сүйлөгөн сөздө жаман сөз менен зулум тарткан адам сүйлөсө, Аллах Таала жактырбайт, сүйбөйт деп атат ушундай жаман сөздү. Бирок ошол зулум тарткан адам болсо да, ал адамга уруксат берилет. Мисалы көчөдө, туугандар, мындай да,
Bir күні мен нан сатып алғаны барсам, лет 15 назад. Нан сатып алғаны барып, нанды қарап атам да, ал 15-20 жыл мұрда білесіңер туғандар бізде нанды тандырды көчіріп келе білмеймін. Нандардың артында чоң глиналармен келіп сатып жүріп, білесіңер да. Артын қарап аласың да, хотя глинасымен көтеріп кетпейсің. Артын қараса, баяғы жерде сатып атқан адам аял екен, маған айтады, молдалар нан тандайды. Мен айттым, молда мне адам емес. Молда болсаң, значит, все, мусордың барын ешкім керек. Ты же молда, ты наоборот. Туғандар. Вот именно адамдардың мына ошол эркиндигин, алардын жүрөгүндөгү азаттыкты, акыйкатты, чындыкты элге көрсөтүп, үйрөтүп, баштап келген мына ошол молдолор болду. Өзү негизи. Интригандар эмес. Силер эгерде көрүп аткан болсоңор, анда может интригандар болуш керек. Өзүнүн чектелген кичинекей бийлик үчүн баягы чоң бир бийлик ээлерине жүгүрүп барып, ошолорго жагынып, давай, короче, мындай кылган, тигиндей кыл деп туруп, муну обещать эткендер. Мен андайларды молдо деп да айтпайм. Туугандар, Аллах субханала таала мына ошол нерсени бизге айтып атат, мына ошол биздин бүгүнкү коомдогу болгон мен ушул гыйбаттын терс жаман жерин айтып атам. Туугандар, бүгүн азыр мамлекетибиздин ичинде ушундай нестабильный, ушундай ситуация, особенно бізде сопровождаться еткен осенний фондор жаңағы адамдың настроениесі, депрессия, стресс. Анан кейін бұл жерде несправедливость жеп отыр. Бұл действительно бұл адамдың жұмысы жоқ, башқасы жоқ. Туғандар, бұл ситуация бір күнде сложиться еткен жоқ. 30 жыл сілер ушул нерсе акырындык менен ушундай стадияга жетип келдик. Кече эле жаралып калган жок. Ошондуктан мен айтып атканым, коомду оңдошубуз керек. Элибизди оңдошубуз керек. Тазаланышыбыз керек. Иман менен жашоо керек. Иман. Анан мен бул иман менен жашоо керек дегенде сразу бул жерде анан кээ бирлер чыгат да, вот он исламский фундаменталист, азыр конституцияны жигитип кулатып ордуна халифат курамын деп атат, деп ошондон кийин мага тапшырып жатат. Субханалла. Мен туугандар никогда андай нерсенин сторонник эмес. Мен силерге айтып коеюн. Мен никогда эч качан секталардын же болбосо какой-то хизбут болобу, башкасы болобу никогда не был членом и не буду. Мен чыныгы жаран мына ушул мусулман и бол билген нерсемди ушул өзүмдүн элиме айтып, до конца өлгөнгө чейин ушул нерсени айтып кетем деген ошондой Алланын алдындагы ант менен жүрөм. Ошондуктан баягы гыйбат кылып, анан жамандап, анан алда чыгат өзүнчө баягы чувство справедливости, аябай утонченный болуп кеткен бир молдокелерибиз чыгып баштайт, анан начинает мону кичине тартып сурап коюш керек болот, изилдеп коюш керек. Что-то неровно дышит, неровно сүйлөп атат депчи. Туугандар, мен жогорку билимдүү образованием бар. И Кыргызстандын закондорун я не хуже знаю, юристтерден не хуже знаю. Ошон үчүн баягы мага там тяп-ляп этип туруп эле бир караңгы, бир какой-то баягы фанаттар бар го, незрячий фанат, слепой фанаттардын катарына кошуп койгон мүмкүн эмес. Такой быть невозможно, туугандар. Аллах субханала таала туугандар бардыгыбызга мен дуа кылам. Аллахым бардыгыбыздын күнөөлөрүн кечирсин. Биздин бүгүнкү ушул коомдогу болгон акыйкатыбызды Аллахым жарык кылып, кыргыз элибиздин эгемен мынакей ушул өлкөбүздүн бүтүндүгүн жаратканын Аллахым өзү сактап, кыргыз элибизге, ичиндеги мынакей кыргыз элинин ичине туугандар 80ден ашык мынакей түрдүү ошондой баягы этностор келет. Ошолордун баары биримдик ынтымакта жашап, ушул өзүбүздүн өлкөбүздү башка бирөөлөргө жем болуп кеткенде Кудайым өзү сактасын. Ал үчүн деген биримдик болуш керек. Биримдик болуш керек. Кыргыз коомдо, элинде биримдик болуш керек. Биримдик болуш керек.
мыйзамга баш ийүү деген нерсе болуш керек. Мына ошондо анан кийин сырттан болгон душмандар анан кийин көз ачпайт. А бул жакта будараш этип атканда, башка болуп атканда вот сейчас жүрүшөт азыр. Лазутчиктер. Каяктан, бияктан чыгара койсок, эмне кыла койсок. Туугандар, биз үчүн туугандар обязательно кан тамыш керек. Тынчтык, амандыктын, жакшылыгын кадырына жетиш үчүн кан тамыш керек. Сөзсүз түрдө адамдардын өлгөнүн көрүшүбүз керек. Аллахым ошондой нерсеге жеткирбейин. Аллахым бардык элибиздин, журтубуздун амандыгын, Аллах өзү сактагын, өлкөбүздүн бардык ошол душмандардан, сыртты жана ички баарынан Аллах өзү жамандыктардан сактагын, бийлигибиздин тумабызды ем болгон Аллахым. Жашоодо билип билбестен кылган күнөөлөрү саптан көп. Мына ушул сенин үйүңө ибадат кылып келген ар бир пендеден билип билбестен жашоого сандык табиятын кетирген күнөөлөрүн Аллах өзү кечирди. Ар заман жеңилдеп күнөөлөрдөн тазаланып чыгып кеткенди Аллах өзү ар бирибизге насип эткен. Өтүп кеткен ата бабаларыбыз жана жакындарыбыз жаткан жерлерин жайлуу кылып, алардын кабырларын нурдуу кылгын Кудайым. Алардын инсандык табияты менен келтирген кемчилик ката күнөөлөрүн Аллах өзү мээримдүү затчыл кечиргин. Биздин келечек муунубуз болгон бала чакаларыбызды жашоодо биз кетирген каталарга алардын кадамдарын эч качан бастырма. Алар бизден көрө акылдуураак, бизден көрө ыймандуураак, бизден көрө инсаптуураак, жана биз жашаган моундай коомдон көрө өлүмгө жана сыйынтана турган жакшы коомдо жашаганды Аллах өзү насип этсин. Аллаху салли ва саллим ва барик аля набийина Мухаммад.